Maaşındır bunlara kança gene. Жашы 80ден ашып калган тургун эне дарыгерлердин иш аракетине нааразы. Анткени ал 26-сентябрдан 27-сентябрга караган түнү Ош облустук бириккен клиникалык ооруканасына бөйрөгү ооруп кайрылган. Жаны кыйналып турганына карабай кабыл алуу бөлүмүндөгүлөр аны карабай коюшкан. Ал буга чейин дагы ооруканадан дарыланып чыккан. Maaş onun kolunda çok beybeçara kalkı varat. Kalktan işini alalım deyip 4 gün yatıp çıkıp ketkenmin. Oysa kağız yanımda. Oysa kağızı göstersemde geçkinin karaya koyuyorlar. Дароо эле энени оорукананын жетекчилиги менен жолуктурууга бел байладык. Жетекчиликтин айтымында эгерде бейтап кечиктирилгис медициналык жардамга муктаж эмес болсо, бейтапты атайын медициналык кароодон өткөрүп анан жаткырууга болот. Ал эми мында тургун эне андай болуп кайрылган эмес дейт. Şunu karap duruyorum geçkinin uğraşın köngül bölmeye koydu o. Ne degen biz çındık deyip yürüp çıkırap iki yolu kötülüşke çıkkanbız. Haqta yalvayet dağız. Азыр мен дайындап койдум. Эми бизге келгендердин бардыгы кечиктирилгис тез жардам бөлүмү деген бар, ошол жерде каралат. Жөн жерден мындай жөн эле келсе алып же эме кабыл албайбыз же мындай башка нерселер талап кылбайт. Тургун эненин айтымында бул көрүнүш биринчи жолкусу эмес. Дарыгерлер адам тандап мамиле кылып калышты деп даттанып жатты. Ошол кылганыңар Кудайдын жолуна да туура келем, мыйзамга да туура келем. Айтып бергилечи. Бирок токтоптур. Врачтар мисалы ак калат кийгенде антып бергенде не деп аласыңар, не деп ийесиңер. Не кимдин колунда бар экен, кимдин колунда жок экен деп карайсыңарбы? Любойуна кирчи. Сен кирбесең башка адам берсинчи, колуңда акчаң болсо байсың. Карайт. Жеринде орун алган бул окуя боюнча жетекчилик тарап көзөмөл жүргүзөөрүн айтышты. Только по показаниям деп коет да. Ошол показаниясы болсо, срочно жаткырганга, экстренно жаткырганга, анда биз жаткырабыз. Калгандарын болсо, жаңында кайталап өттүм жогоруда. Амбулатордук түрдө кеңешибизди берип, амбулатордук түрдө аныктап, андан кийин жаткырабыз да. Азыр эми бул эжени дагы кайра биз ошол отделениябыз бар. Отделениябызда азыр карайбыз. Карагандан кийин ал жерден коюшат. Показания, экстренный госпитализацияга показания барбы же пландуу түрдө жатабы? Эгерде пландуу түрдө боло турган болсо, очередке коюп пландуу түрдө жаткырабыз. Облустук ооруканада бейтаптар жатуучу орундуктар ченелүү гана. Ушундан улам бейтаптар менен дарыгерлердин ортосунда пикир келишпестиктер жаралууда дешет. Абалы менен таанышканы келген эл өкүлдөрү менен болгон жолугушууда оорукананын жетекчиси Талант Арстанкулов ооруканадагы бир топ маселелерди айтып өттү. Маселени айтып кетсек, Бишкектеги жайгашкан улуттук госпиталь 1070 керебет болсо, биздин оорукана Ош облустук аралык оорукана 952 койка. Эми мындай чоң оорукананын көйгөйлөрү да чоң болот экен. Мына мен өзүмдүн берген маалыматымда дагы айттым, 1977 жылы курулган имарат, 77-82 жылдары мына курулган имараттар, биз 6 корпусубуз бар. Ошол кезден бери имарат курулгандан бери шифры дагы алмашылган эмес. Анан эми багы суу түтүктөрү, жылуулук бере турган системасы, канализация туюмдары бир гана алмашылган эмес да. Анан бүгүнкү күндө суунун басымын чыдабай, чирип, ошолор багы жарылып, анан мына дубалдар суу болуп, биз өзүбүздүн күчүбүз менен кичине жасаган ремонт дагы көзгө көрүнбөй. Мында дагы бир жагдай оорукананын жанында жайгашкан тест татым жасаган жерлер, ашканалар ооруканага бир топ ыңгайсыздыкты жаратууда. Дарыгерлердин айтымында ашканалардан чыккан майдын жыты ооруканага чейин жыттанат. Жана да алар мыйзамсыз делген жерге отурукташып калышкан. Ал эми муну шаардык экотех инспекция жетекчиси биздин көзөмөлдө карап жатабыз деген гана жообун узатты. Буга улай эл өкүлдөрү жалпы маселени парламентте көтөрүп чечүү жолдорун сунуштай турган болушту. Биз азыр бул жерде келсек, айтышып атат, мына ремонтко 30 миллион бизге бербеди дейт, башкасы айтат бизге 6 миллион бербеди, мындай деп ошолор чечип бергиле деп кайрылышып атат. Аны чечип беребиз биз. Бирок ошо менен маселе чечилбейт да. Маселе системдүү түрдө чечилиш керек да. Өзү жанагындай сөзсүз депутат киришип, же президент киришип, же өкмөт башчысы киришип чечиш керек эмес да. Өзү менен өзү мындай бир нугуна салып койсо, ошондо иштей турган механизм болуш керек да. Бул арада депутаттар дарыгерлердин маяналарын көбөйтүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын айтып өтүштү. Мында оорукананын очойгон көйгөйлөрү четинен айтылып жатканда, жолугушууга келген айрым кызматкерлер үчүн маанилүү эмес деп элес калтырат. Уюлдук телефон чукулап гана тим болушту. Ошол жана биринчи пилотирование болуп атат, самофинансирование. Балким ошол жол менен барсам,
маселени чечебиз. Кошумчалай кетсек, облустук оорукана түштүк региону боюнча бейтаптарды тейлейт. 2019 жылдын 9 айында 12.400 бейтап кайрылган. Жалпы 1.400дөн ашуун кызматкерлер эмгектенет. Мимоза Жанёк кызы, Бексултан Абиев, Ынтымак.